Ассаламу алейкум туғандар, достор. Амансыздарбы? Құдай бұйырса тағын бір видео, жаңы видео. Испаниядабыз туғандар. Испанияда ушундай бір паркингке тоқтадым. 45 минуттық эс алуу. Тоқтоп, чай-пай ичип, намаз окуп, дальше кетебиз. Кайра эле Италиядан, Миландан жүк берди. Миландан Португалияга. Азыр мен Испаниядамын. Испанияда биякта коёндар жүрөт. 5-6 коён. Бияк болсо жүзүм. Испания ушундай. Испанияны Казакстанга окшоштурсаңыздар болот. Жолдору тегиз, ысык. Уже эмеде Францияда кеч кирди. Франция, Италияда, бирок биякта мондай жарык. Мен сиздерге бүгүн штрафты, биринчи штраф не себептен штраф алганымды азыр айтып берем тугандар. Мен биринчи штраф эмеден болду. Италияда турсам 45 минуттук паузаны толтуруп, уже мына жөнөйүм деп атканда полициялар келип текшерди. Адерге болду биринчи штраф. Машинеге келип, контрол деп, машиненин баардык документтерди, өзүмдүн документтеримди алып, текшерип, анан машинени текшерди. Машиненин страховкаларыны, баардык нерселерин текшерип, анан АДРди текшерди. АДРдин ичинде огнушительди текшерди, полный ошол эмелерди текшерип, анан бир эле лопатка менен анан АДРдин перчаткеси жок болгон үчүн 584 евро канча ошончо штраф салды. Мага эмес ол, конечно, фирмага. Мен фирмага айткам, сендердин лопаткаңар жок экен, мага лопатка берели десем, ана мына деп эле кетип калган. Мен сразу чалдым, диспетчерге чалып туруп, ушундай десе, все, без проблем деп туруп эле. Мен өзүнүн карталар болот, карта берет, мындай рабочий бизнес карта берет. Ушуга акча которду, сразу эле алып төлөдүм. Ошондо 58 миң болду бул нерсечи. 58 миң штраф. Биякта эмес көп болгону менен, зарплатасы көп болгону менен штрафтары да көп. Бирок бизге основной штрафтар болсо, перегруз, башка эмелер боло турган болсо, баарыны эме төлөйт. Фирма төлөй берет основной. Анан тахографтан ката кетире турган болсоң, өзүң режим турду, отдыхтук кетирсең, ошондо сен өзүңө штраф салат. Анан повышение скорость ошондой мезгилдерде гана штрафты өзүңө алып калышың мүмкүн. Анан нени айтам, эмени эгерде биякта сен неге аз айдадың деп штраф сабайт, биякта наоборот неге көп айдадың деп туруп, неге аз эс алдың деп туруп, ошол себептен гана штраф салбаса полициялар эме кылбайт, штраф салбайт. Биринчи эле очерет мен тахографымды, чип картамды сурады, чип картамды алып туруп, өзүнүн бир торпуштук эмеси бар экен, ошого салып, текшерип, у тебя все нормально, сенде баары жакшы деп туруп, мен эми кайра берди, тахографты кайра салып, ошодон улам штрафка түштүм биринчи эле эмеде. Мен буга чейин Францияда түшкөм. Францияда ал вообще бөлөк эме болчу, анан кийинки видеодо сөзсүз айтып берем, кандай болуп көчөдө түндө жалгыз машинеге штрафстоянка салып, штрафстоянка коюп, өзүм көчөдө калып кеткенимди айтып берем тугандар. Пока ушул тугандар. Дагы видеолор менен бөлүшүп, каналыма катталып, элдерге бөлүшүп туруңуздар тугандар. Сиздерге кызыктуу видеолор чыгарышка аракет кылам.